Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Курманбек Багиев Дубайдагы жолугушуу тууралуу жооп берди. Экс-президент Курманбек Багиев телефон аркылуу Назар Ньюс агенттигине Дубайда 17 февралда өткөн Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттеринин жолугушуусу тууралуу интервью берди. Саламатсызбы, Курманбек Салиевич? Ден соолугуңуз кандай? Саламатсыңар? Рахмат, баары жакшы. Президент Садыр Жапаровдун бардык президенттерди жолуктуруу демилгесин кандай баалайсыз? Сөзсүз түрдө оң баалайм. Бул демилге анын саясатчы катары жетилгенин көрсөтөт. Биздин мамлекет үчүн гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн дагы азыркы опурталдуу абалда ал коомду ынтымакка келтирүүнү көздөп жатат. Ал жолугушууда Садыр Жапаровдун өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгон эмес, бардык маселелер менен байланыштуу. Ал мурдагы президенттерди туш келди күнөөлөп, сындап, популизм жолун тандап алса болмок. Бирок Жапаров оңой эмес, анткени менен туура жол тандады жана бул анын адам катары дагы саясий жактан дагы өскөнүн көрсөтөт. Жолугушуу чындыгында кандай өттү? Анткени анын ар башка катышуучусу ар башка маалымат берип жатат. Жалпысынан алганда жолугушуу тынч эле өттү. Ага катышкандын баары Садыр Жапаровдун демилгесин колдоого алды жана жыйынтыгында жеке араздашууларды четке чыгарып, элдин биримдиги үчүн тигил муну бул тигини колдогон адам деп элди бөлүп жарууну токтотуп, иштин мазмундуулугу тууралуу ойлош керек деген чечимге келдик. Кошумчалай турган дагы бир гана нерсе, мындай форматтагы жолугушуу мен үчүн эле эмес, бардыгыбыз үчүн күтүүсүз болду. Анткени жолугушууга келгендердин биринчи реакциясынан эле байкалып турду. Жолугушуу тууралуу Атамбаевдин айткандарын, өзгөчө сиз тууралуу сөздөрүнө сиз эч кандай комментарий берген жоксуз. Атамбаевдин сөздөрүнө анын басма сөз катчысы комментарий берсин. Жыйындын башка катышуучулары деле айтпадыбы? Баарыбыз аягына чейин отурдук. Атамбаевга сөз тийгенде ал деле Жапаровдун демилгесин колдоду. Бирок бир нече рюмка алгандан кийин ал өз сөздөрүнө ээ болбой калды. Менин билишимче сизге карата кабыл алынган сот чечимдерине каршы арыз жазуу мөөнөтү өтүп кеткендей. Бул иштерди сиз кандай түшүндүрөсүз жана ага катышканыңызды кандай карайсыз? 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкекте жана андан кийин июнда түштүктө курман болгондордун өлүмүнө ким күнөөлүү экенин акы чүкүсүн мен азыр талдагым келбейт. Бирок анда менин күнөөм такыр жок. Ушул жана башка аны менен байланышкан маселелер боюнча тергөө же сот иштерине катышууга даярмын деп мен мурда эле бир нече жолу айтканмын. Муну өзүнчө талкуулаш керек. Азыркы биздин кыска интервьюмда менден Дубайда өткөн жолугушуу тууралуу гана жооп берүүгө макул болгонмун. Чоң рахмат. Булак Назар Ньюс KG. Рюмка алгандан кийин сөздөрүнө ээ болбой калды. Багиев Атамбаевдин айткандарын төгөндөдү. Качкын президент Курманбек Багиев мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин Дубайдагы жолугушуусу тууралуу айткандарына комментарий берди. Маектин текстин ал социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Атамбаевдин сөздөрүнө анын басма сөз катчысы комментарий берди. Жыйындын башка катышуучулары деле айтпадыбы? Баарыбыз аягына чейин отурдук, жеп иштик деп Атамбаевга сөз тийгенде ал деле Жапаровдун демилгесин колдоду. Бирок бир нече рюмка алгандан кийин ал өз сөздөрүнө ээ болбой калды. Мен ага ал тууралуу акырын айтып койдум эле. Ал дааратканага барам деген шылтоо менен чыгып кетти.
2010-жылдын 7-апрелинде Бишкекте жана анан кийин июнда түштүктө курман болгондордун өлүмүнө ким күнөөлүү экенин акы чүкүсүн мен азыр талдагым келбейт. Бирок анда менин таптакыр күнөөм жок. Ушул жана башканы менен байланышкан маселелер боюнча тергөө же сот иштетине катышууга даярмын деп мен мурда эле бир нече жолу айткам, деген Багиев. Белге кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 18 февралда мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду чогултуп бир столго тургузганын айткан. Жолугушуу белгилүү себептерден улам нейтралдуу жерде өткөнүн билдирген. Анын эртеси мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолугушуу боюнча билдирүү жасаган. Ал жолугушуу болгонун растап, бирок жолугушуунун аягында эч ким менен коштошпой, англисче чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлгөнүн жана келечекте зарылчылык жаралса майда чүйдөсүнө чейин айтып берерин билдирген. Булак Суперкеж. Мариуполдо орусиялык фирмада иштеп жаткан кыргызстандык жаран Орусияга кире албай калганын айтып кайрылды. 9 айга жакын Мариуполдо иштеген кыргызстандыкты орус чек арачылары кара тизмедесиң деп өткөрбөй коюшкан. Украин мыйзамдары боюнча Мариуполго башка жактан киргенде чек араны бузган деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Майда Москвага тоскоолдуксуз кирген. Коопсуздугунан чочулап, аты жөнүн ачык айтпаган кыргызстандык жигит Украинанын Орусия басып алган Мариупол шаарында курулуш ишине тартылган экен. Ал 25 февралда азаттыкка кайрылды. Москвага Кыргызстандан былтыр майда келгем. Мариуполго орусиялык курулуш компаниясы менен келишимдин негизинде келип иштеп жаткам. Бул жакта иштегениме 8,5 айдан ашты. 24 февралда Орусияга кетейин десем, чек арачылар киргизбей коюшту. Кара тизмеге кантип качан кирип калганым белгисиз. Чек арачыларда ал жөнүндө маалымат беришкен жок, дейди ал. Маектешибиздин айтымында Мариуполдо курулушта иштеген башка дагы 20 чакты кыргыз жараны бар. Айрымдары кайра Орусияга кетишкен. Башында 400гө жакын адам келгенбиз, 20 чакты кыргыз бар элек. Айрымдары кетип 10 чакты калганбыз. Убада кылынган айлыкты, тамак ашты жакшы эле берип атышат. Мен деле биротоло кетейин деген эмесмин. Москвада ишим чыгып калып, ошого барып келе калайын деп барган болчумун. Жанымда түрк жараны бар эле. Чек арадан аны өткөрүштү. Мени киргизишкен жок. Булак Азаттык. Мугалимдерге кыргыз эл баатыры наамы берилет. Президенттин демилгеси менен мугалимдерге кыргыз эл баатыры наамы берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйында билдирди. Министрдин милдетин аткаруучу жыйынын жүрүшүндө билим берүүдөгү приоритеттүү багыттарды атады. Алар президенттин демилгеси менен 2 мугалимге кыргыз эл баатыры наамы берилет. Жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсүнө квартира 5 негизги предмет боюнча жеңүүчү болгон жылдын мыкты мугалимдерине 1 миллион сомдон берилет. Жеңүүчү аталган 5 мугалим жыл бою Кыргызстанды кыдырып, көрсөтмө сабактарды өтөт. Жакынкы 3-5 жылда 1000ден ашуун мугалимдерге квартира берилет. Бул үчүн атайын долбоор түзүү максаты көздөлүүдө. Дүйнөлүк жогорку окуу жайларда окуп, атактуу компанияларда иштеген мекеништерге мамлекет тарабынан атайын сыйлыктар берилет. Президенттин демилгеси менен жакыр үй-бүлөдөн чыккан таланттуу балдар үчүн Чолпон Ата шаарында мектеп-гимназия курулуп жатат. Ал жакынкы жылдарда ишке кирет. Каныбек Иманалиев президент тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо билим берүүгө болгон чоң ишеним, чечкиндүү кадам экендигин белгиледи. Булак Суперкеж. Орусиядан көчүрүп алган сыңар Мадумаров Ажигитовду сынга алды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында депутат Адахан Мадумаров кесиптеши Султанбай Ажигитовдун Кыргыз Республикасындагы стратегиялык пландаштыруу жөнүндө мыйзам долбоорун сынга алды. Депутаттын сөзүнөн мыйзам долбоору Россия Федерациясынын мыйзамынан көчүрүлгөн деген тыянак чыгарууга болот. Кыргыз тилине котормосу абдан кейиштүү, анткени терминдер биздин өлкөгө туура келбейт, деди Мадумаров. Ажигитов мыйзам долбоорунун негизгиси чындап эле Орусиянын мыйзамынан алынганын мойнуна алды. Биздин тарыхыбыз, менталитетибиз окшош болгондуктан ошол жактан алдык. Мен муну Орусиянын мыйзамдарынан алганыбызды мойнума алам. Бул мыйзам бизге керек, деди ал. Булак Назар Ньюс Кеже.
Муфтий президентке ажылык сапарды уюштуруунун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Президент Садыр Жапаров 27 февралда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгунбай Абдыкаров менен Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракеевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымдалгандай, муфтий мамлекет башчыга өлкө жарандарынын мусулмандардын ыйык шаары Меккеге зыярат кылуу иштерин уюштуруунун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча быйылкы жылы Сауд Аравия королдугу Меккеге ажылыкка барууну каалаган кыргызстандык зыяратчылар үчүн 6110 квота бөлгөн. Коррупциянын алдын алуу, ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана каражаттардын максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө максатында 2023 жылкы ажылык сапарга даярдык көрүү боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Анын курамына мамлекеттик органдардын, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгунбай Абдыкаров комиссиянын учурдагы ишмердүүлүгү, аткарылган иштер жана жакынкы келечектеги артыкчылыктуу пландар тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы алардын докладдарын угуп, алдыдагы ажылык сапарга даярдык көрүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо өзгөчө маанилүү экенин баса белгиледи. Ал ажылык сапарды уюштурууда баштапкы жылдары финансылык бузуулар жана коррупция сыяктуу жагымсыз фактылар болгонун эске салды. Президент элдин ажылыкка жумшай турган суммасы дагы аз эместигин, ошондуктан алар берген каражаттардын кайсы жактарга сарпталгандыгын билүүгө толук акысы бар экендигин, коррупциялык иштерге жол берилбеши керектигин өзгөчө белгиледи. 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө президенттин жарлыгы чыкканын айтып, Садыр Жапаров дин жаатында саясатты бул документке ылайык жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаров маркумда кыргыз сапарга узатуу, ашын берүү жана башка каада салт иш-чараларда ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөө максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкты элге түшүндүрүү боюнча активдүү ишти улантууну тапшырды. Булак Супер Кежи.